Биздин кайрылуубуз, биз Кыргызстандын жарандарыбыз да бүгүн 19 февраль күнү Бишкек Москва самолету менен Шереметьево аэропортуна келип конгонбуз. Биз Кыргызстанда жана Лалов аркылуу, фирма аркылуу договор түзүп, именно мен лично Lucky Job фирма аркылуу тозуп, договор түзүп, мынакей договор алдында турат. Ал договор менен биз Москвага келгенбиз. Москвадан бизди Улук деген жигит тозуп алды. Тозуп алып, бул договор бар деди, ачык эле айтты мага. 40 сааттык устный договор деди. Бул жердеги шарт менен алардын айткан шарты келишпейт экен, чынын айтканда. Анан мага кейиштүүзү мен бетиме айтып салды. Силердин 5000 сомуңарды алып, ошол жердеги фирма силерди алдап туруп бул жака жөнөттү деп көзүм айтып салды. Бул билбейм, удар ниже пояса болуп калды. Ошон үчүн мен кайрылуум. Ушул ситуация боюнча бул жерде мен жалгыз эмесмин. Биз бүгүн 40 бала учуп келгенбиз Бишкектен. Мынакей баардыгы 40 бала учуп келип, ушунун баардыгы ушул көйгөй менен турабыз. Бизди кандай десем, Кыргызстандан кул катары эле жөнөтүп жиберсе керек. Билетиңерди алып бердик деп эле. Анан биздин кайрылуубуз ушул ситуацияны мамлекеттик масштабта консулство болобу, МВД болобу ушул көйгөйүбүздү жараттык караштырып берсеңер, анткени бул жерде барар үй жок, чөнтөгүндө акча жок балдар бар экен. Мына турабыз. Эртең мененки саат 7-те учуп келгенбиз, ошомойдон ачка турабыз, чынын айтканда. Болушко бир уртан суу иче элекпиз. Ошону чечип берсеңер, сураныч. Ошол мен да ошо кошулуп кетейин дегенмин. Бул эртең менен бүгүн таңкы саат 7-ден 5 мүнөт өткөндө, 19 февраль таңкы саат 7-ден 5 мүнөт өткөндө Бишкектен 40 бала учуп келдик. Lucky Job деген фирма аркылуу. Бул жерде Lucky Job менен бул азыркы фирма кайсы эле? Matrix менен Lucky Job договор түзүшкөн экен. Ошол договордун себебинин негизинде биз келип жумушка орношолу дегенбиз. Бул жерде Matrix'тын бир өкүлү келип бизди тозуп, ошол айтып калды. Мына бул трудовой договоруңар силердин дейт. Устный 40 саатка эле жарайт дейт. Анан бул жерде жазылып турат. Работник имеет право депчи. Изменение и расторжение трудового договора в порядке на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ или иными федеральными законами дейт. Бул договордо жазылган бизге рабочий график 5-2 күнүнө саат 8 иштейт, саат 8 саат иштейт. Жатаканасы бекер, тамак ашы болсо бир адам 300 рубльга тамак жесе 150 рубльден жумуш төлөйт, 150 рубльден жумуш берген адам төлөйт деп сүйлөшкөнбүз. Бирок ошол Matrix'тын өкүлү договорду карап туруп эле айтты. Бул договоруңарда жазылган пункттардын баары калыптуу. Общежитие жатакананы өзүңөр төлөйсүңөр, тамакты өзүңөр төлөйсүңөр. Ар бир коробкага 2 рубль 90-70 тыйындан эмес, 1 рубль 40 тыйындан төлөйбүз деп. Анан мына ушул эртең мененки келген 40 бала болуп, азыр эртеден бери аэропортто отурабыз. Ачка, бара турган жери жок. Өлчөбүз, таандар, өлчөбүз. Тамагы жок, ушул эртеден бери аэропортто отурабыз. Ушуну көргөн биздин Кыргызстандын жанагы посольствосу Москвадагы ушуну көрүп бир жардамыңарды берип деп ойлойм. Шереметьево аэропорттон күтөбүз. Шереметьево аэропорттон күтөбүз.